Саламатсыздарбы урматтуу туугандар, сиздер Нороз айыңыздар менен дагы бир жолу куттайм. Садаканын эң жакшы түрү бул ачка болгондорду, муктаж болгондорду курсагын тойгузуу деп эсептелет. Мына бүгүн дагы биз ушул Нороз айында азыркы учурга байланыштуу кайрымдуулук иштерин улантып атабыз. Сиздер менен маалымат берип кетейин. Бүгүнкү кайрымдуулук ишке Англияда жашаган кыргыз жарандары салым кошту. Тактап айтканда алар 30 үй бүлөгө жете турган каражат жөнөтүштү. Өзүлөрүнө дагы, анан элге дагы кыскача маалымат берип коеюн. Бир пакетте 3 килограмм un бар, 3 килограмм un. 1 килограмм сахар, 1 килограмм бүрүч, 1 килограмм горох, рожки 1 килограмм, муну менен 2 килограмм, 3 килограмм рожки, 3 килограмм рожки, 1 килограмм китлап, анан кийин томат 1 литр, 2 литр май, 2 литр май, чай, анан душовка. Ушул бир пакет болот, бир муктаж үй-бүлөгө берилет. Бунун баасы оптовый складтан 900 сомдон 1000 сомго чейин болот да баасы. Азыр биз бул жака 30 пакет алдык. Бул жакта 15 пакет бар. Бул жакта 15 пакет бар. Бул жака чейин тартып койсоңузбу. 15 пакет бар. Кудай буйруса, ошол Короз айында дагы ушундай садака иштери соо аябай эселенип берилет да, 10 эселенип, 100 эселенип. Анан учурдан пайдаланып, ошо Англияда жашаган кыргыз жарандарына терең ыраазычылык билдирип кетем. Аллах таалам берген садакаңызга, калган дүйнөңүзгө береке берсин. Элибизде тынчтык болсун, элибизде тоо адамдар болсун. Кудай буйруса, ынтымакта, биримдикте бул кырдааларда чыгып кетебиз. Дагы бир жолу Нороз айыңыздар менен, дагы бир жолу рахмат сиздерге.